колунда күчү бар, бийлиги бар киши көрүп калса эгер, хотя бы бир киши, садырууга жумшалуу мүмкүн. Көрүп атпайсызбы, канча киши ломбардтарда, кредиттерде кыйналып эле, эмнеден? Финансылык грамотность жок. Анан биринчи максат баягы ишкердик ой жүгүртүү. Себеби булдан аксайбыз. Эми биздин тарыхыбызга карасак, Советский Союзда болгон эмес. Атамдар ойдо айтканда, сен ушунча окуганың, окуп турган коммерсант болуп калмак белең депчи. Ийгиликтүү мектептерим көп, англис тилдүү, орус тилдүү экен да. Кыргызча терминология жок, антигиндей мына деген нерсе, ал нерсе жок, ал бош эле сөз. Даже если бир чиновник, бир генерал ушул сабакты өткөн болсо, кийин ишкерди соттоп атканда же камап атканда деле түшүнөт да бул байкуш. Достор, барыңарга салам. Бул бизнесте YouTube каналы. Достор, бизнес, рынок, маркетинг деген түшүнүктөрдү баарыбызга мектептен үйрөтсө кандай болмок? Менимче баарыбыз ишкер болбосок дагы акча жагынан кыйла сабаттуу болмок болушубуз керек. Бул жагынан азыркы балдар аябай жолду. Мен Светоч плюс деген мектепке барып келдим. Ал жерде бизнести кошумча сабак катары кадыресе киргизип, балдарга бизнестин негиздерин үйрөтүп атышыптыр. Көңүлдүү көрүүлөр. Окей. Бүгүн балдар защита кылыш үчүн проекттер даярдашкан. Биз биринчи сабактан бери практикага көп басым жасап эметип атабыз. Өздөрүнүн бизнес идеяларын бышырыпчы. Анан өтө эле абсурд идеялардан башталган. Мектептин ичинде кофе сатабыз, антигиндей өтө жалпак жөнөкөй приземленный идеялар болчу. Азыр уже масштабтар өсүп атат. Бир кыз эң эле жакшы идеялар бүгүн айтып берет го. Гипстен фигурка жасайт экен кызчы. Анан Instagram ачып, уже ошо соодага баштайын деп эметип атат. Ошо бүгүн идеялар 1 минутадан бергем. Бул мурдагы сабакта экзамен жасаганбыз. Жазуу түрдө жазып беришкен. Текшерип, биз баягы бул жерде оценка коймой, баа коймой жок. Приздер менен бизнес бартер кылгансы болуп атабыз. Топ 5 жакшы идея, ошо спага жиберебиз, антигинтебиз, минтебиз деген эмелерибиз бар. Сүйлөшкөнбүз булар мененчи. Анан ошо уткан 5 идея бүгүн ошол ужинга барат, спага барат. Ошондой эмелерди чечип койгонбуз. И наша цель в 2027 году это выйти в другие страны Центральной Азии. Жакшы күнгө туш келиптирмин. Мен барган күнү окуучулар бизнес идеяларын презентациялашты. 6-класстын окуучулары бизнестеринин логотиптерине чейин даярдап келишиптир. Алар атаандаштары кимдер, рыноктогу орду кандай болот, кардарларды кантип тартат, бааны кантип коет, кандай чыгымдары болот, иши кылса бизнес пландагы негизги нерселердин баарын айтып жатышты. Алар үчүн бул жөнөкөй сабак, а мен үчүн таң калыштуу нерсе болду. Көбүнчө бул жерде басым практикага. Википедиядагы маалыматты азыркы жаштарга мен биз деле жашпыз го, бизден дагы жашыраактарга үйрөткөндүн кажети да жок экен да. Азыр Google'да ChatGPT'ге жазсаң, любой нерсе жазылчу нерсе бар да. Эмне кереги бар? Конспекттер жасатып, толтура көрүш бар. Майда чүйдө биз мектепте көргөн кемчилик, билим берүү системасында көргөн кемчиликти бизнес практикасына биз биринчи сабактан бери эле эмне идеяңар бар деп баштадык. Практиканын немесинен үстүнөн теориялар кошуп кетип атабыз, мисалы үчүн. Муну жасаган нерсе негизи бунун аталышы маркетинг. Бул мисалы үчүн SMM'дин мондай бир бөлүгү же фин-анализ мындай болот, конкурент анализде ошентип эле эметип атабыз. Эми баягы ооз эки көп нерсе айта берсең баягы кулагыңан кирип чыгып кетет да бир жагдачы. Ошон үчүн жасаган сайын булар өздөрү эметип атышат, жакшы өздөштүрүп атышат. Ты чуть-чуть по цифрам, мне кажется, прогадал. Сафар Сулайманов болсо 14 жылдан бери ишкерлик менен алектенип келатат. Тегүү тармагында ири цех иштетип, Кыргызстандын мода жана текстиль ассоциациясын жетектейт. Бизнести окуучуларга үйрөтүү жеке демилгеси. Конкуренттүү анализи. Жумуштан сырткары, жеке жашоодон сырткары бир салым, кандай салым кылалам, билим берүүгө деген бир максаттар болчу, ойлорчу. Третке жазгам. Бош убактым бар. Любой мектеп, любой универге ушул нерселер боюнча адиспин. Ошол адистин колдоно турган кишилер болсо жазгыла деген. Толтура киши жазды, бир 100-150 комментарий болуп кетти окшойт, аябай эле көп. Анан ошолордун арасынан бул мектептин жетекчиси жазыптыр. Анан жазгандардын арасынан биринчи кандидат катары ушул жака келип көрдүм. Третстен башталган нерсе азыр мугалимдик кесипке бир кичинекей жол ачып койду да. Бир жумада 1 эле саатым кетет, өзүң коy, 45 мүнөтүм кетет. Даярданам да, кечке маал отуруп алып 1 саат, 1,5 саат даярданам. Ошо болгону бир жумамда 2 саатым ушуга жумшап атам да. Бул менин баягы социалдык жоопкерчилигим катары. Айлык албай еще. Эми айлык бөлүнгөн биякта сактакыр эле айлык албайм деген мен башынан элечи. Анан эжеке ошо 8.000 сом айлык бар. Эми печать демең алып кел ипиң деген алып келиптим. Анан бирок ал акчаны мен балдардын өзүнө коротуп атам. Бүгүнкү мисалы үчүн питчтердин жыйынтыгында биринчи орун алган идея Сүмбүлгө жиберебиз, спага. Экинчи ошол мага бөлүнгөн айлыктан бөлүп атам. Анан экинчи идеяга ошо Зерного 2 кишиге ужин.
үчүнчүгө баягы Куликовдон бир ужин деп ошентип берип койгон 5 кишиге. Киного билеттер деп. Ошо бир айда ошо приздерине бааны ордо призге оротсоң ошо 8 000 сом балдарга инвестиция экен да. Бизнес модели там участие ценообразование и все остальное. Биринчи максат баягы ишкердик ой жүгүртүү, акчага болгон мамиле, себеби булдан аксайбыз. Эми баягы биздин тарыхыбызга карасак, Советский Союзда болгон эмес. Ишкер болгон престиж эмес да эч качан. Коммерс, баягы эмне деп коет, посредник сыяктуу эле эмесчи. Мисалы үчүн ата-энем вот швейный цех иштетем, антигинтем, мынтем дегенде мен чет өлкөдө окуп келгенден кийин атамдар ойдо айтканда, сен ушунча окуганың, окуп турган коммерсант болуп калмак белең депчи. То есть аябай төмөн бир нерседе көргөн да туурабы ошол убакта. Бир министерствого барып 4-5 миң сомго айлыкка иштебейсиң дегенчи. Бирок нормально өнүккөн өлкөлөрдө карасаң, Туркияда эле ишкер, эснав деген сөздү колдонот. Аябай абройлуу киши да. Бизде эле баягы мошенник деле көрөт. Ошон үчүн биринчи менин жеке максатым ошол. Баягы кыял эмеден кыялданасың да, баягы Америкадагыдай же бир Европадагыдай же Япониядагыдай баягы муундар уланткан бир ишканалар чыкса, туурабы? Андай бар азыр. Мисалы, мен жакшы көргөн брендтерден Шоро, Куликовдор бар. Кудай кааласа менимче экинчи муунда, үчүнчү муунда улантат болуш керек бийлөрү. Бирок ошондой ишканалар көбөйсө, мисалы Toyota, там не знаю, ошол сыяктуу компаниялар көбөйсө, анда Кыргызстан чын эле өнүгүү жолунда болчудай бир эме жагдай жаралат да. Мен бир нерсени байкап атам, биз азыр орус тилдүү мектепте турабыз. Кыргыз тилдүү мектептер менен мындай сунуштар болобу, мындай? Бул аябай жакшы суроо да. Кыргыз тилдүү жеке мектептер өтө аз экен. Баягы Трецтен кийин деле байкадым өзүм анализ мененчи. Ийгиликтүү мектептердин көбү англис тилдүү, орус тилдүү экен да. Тилекке каршы деп айтсак болот буну. Кыргыз тилдүү мектептер жалаң көбүнчө эме окшойт. Мамлекеттик мектептер экен. 1-2 ошол жыл массивтерден 1-2 мамлекеттик мектептен сунуш түштү. Бирок алар көбүнчө ишкердик жагына деле көңүл жок. Сиз эгер мен тарых эме деп жазгам, тарыхтан деле күчтүм. Ошо тарых сабагын өткөрүп бербейсизби? Тарыхчыбыз жок деп чалышты. Анан 1-2 университеттерге айрылды, бирок университеттер менен сүйлөшүп атабыз кандай магистратура болуш керек, тияк болуш керек деген талаптар бар. Ошон үчүн кыргыз тилдүү мектептерден даже Трецтен караганда же жөн эле спрос жаралган жок да. Өзүм издеп аракет кылдым, даже өзүм балдарым деле кыргыз тилдүү садик берейин десем, кыргыз тилдүү садик тапкан жокпуз жакшычы. Анан ошондой болуп калыптыр, эми орус тилдүү билим берүү, орус тилдүү контент деп коелу, сапаттуураак экен да, тилекке каршы. Бирок кыргыз тилдүү мектептен сунуш түшсө, мисалы үчүн, давай кыргызча өтүп бер десе, мен бир гана мен эмес, мен сыяктуу эле толтура киши чыгып болуш керек. Ал тенденция бар, негизи өзүң деле билесиң го. Ал тенденция, азыр тренд бар, кыргыз тилдүү эмеге, контентке басым жасоо, анан сапаттуу бир контент берүү деген нерсе бар. Бирок жанагы бир 10 жыл мурунку жанагы кыргызча терминология жок, антигиндей мына деген нерсе, ал нерсе жок, ал бош эле сөз. Любой бизнес жасалган эле нерсе. Азыр любой, мисалы үчүн, бизнес тилде сүйлөшөлү десең, ошо базарга чыгаруу, билбейм, сегментация, максаттуу аудиторияны табуу деп эле ошол умный, баягы акылдуу сөздөр эле которулган эле, жакшынакай эле мааниде которулган. Өзүңө деле көп кайрылып калбайбы, которуп бер депчи. В принципе, ал маселе эмес да. Болгону ошо талап го, талаптан. Албетте, бул сабакты алган балдардын баары эле укмуш ишкер болуп кетпеши мүмкүн. Бирок окуучуларда бүгүнкү күндө эң эле зарыл болуп аткан каржылык сабаттуулук жөнүндө түшүнүк калыптанса, ошол чоң жеңиш. Колунда күчү бар, бийлиги бар киши көрүп калса эгер, хотя бы бир киши, Садыр Кожоев, салам алейкум. Эгер көрүп калса, чынында эле билим берүү системасына бир пилоттук негизде бир көрсөк сон болчудай да. Бизнес школа, мисалы Гарварддын бизнес школасы сыяктуу, эмнеге андай Гарварддын бизнес школасы? Себеби ал жакта сапаттуу аудитория барат. Эми жок дегенде мына бир кичинекей мисал айтайын. Биз бир жылдары Optima Bank менен мындай бир долбоорду сүйлөшкөн болчубуз. Ишкер 2.0 деген, 2.0 ишкер деген, жаңы версиядагы ишкер деп туруп, китеп авторство кылып жазып баштадым эле. Анан бул китептин максаты ошо кредит алган, ишкердикке кредит алган ар бир кишиге Optima Bank өзүнүн атынан карматып, мен муну алып банкрот болбош үчүн сага бир жардам деп, түрткүлөп берчү деп, ушу бир кичинекей долбоорубуз бар болчу. Ишке ашпай калды да, тилекке каршы. Мисалы үчүн көрүп атпайсызбы, канча киши ломбардтарда, кредиттерде кыйналып эле, эмнеден? Финансылык грамотность жок, анан бизнес баштап көп банкрот болобуз. Ошону такыр эле жоюп салбасак деле алдын алуу бир ыкмасы катары бир маданияттын бир бөлүгү да бул эле. Ошол максатта эгер бул нерселер болсо, жалпы элге деле баары тең эле бизнесмен болот деген нерсе жок. Бирок даже если бир чиновник, бир генерал ушу сабакты өткөн болсо, кийин ишкерди соттоп атканда же камап атканда деле түшүнөт да, бул байкуш. Эми бул баягы саясий жагынан да. Негизинде ошол ишкердик ой жүгүртүүнү түптөө жагынан жакшы го. Мына ушундай достор, бизнесте бул ирет ушундай жаңылык болду. Видео жакса лайк басып, бөлүшүп, пикир жазып коюңуз.
Кийинки кызыктуу видеолордон көрүшкөнчө.